Ямайканы абдан күчтүү Мелисса бороону каптады. Жолдор дарыяларга айланып, бак-дарактар түп тамыры менен жуулунуп, имараттардын чатырларын учуруп кетти. Шамалдын ылдамдыгы саатына 300 шакырымдан ашып, нөшөрлөп жааган жаан 75 сантиметрге чейин жетти. 1,5 миллиондон ашуун ямайкалык тургундар электр жарыксыз калды. Right across the country, almost every parish Өлкө боюнча дээрлик ар бир аймакта жолдор жабылып, бак-дарактар, электр мамылары кулап, көптөгөн жамааттарда суу ташкыны болуп жатат. Jamaica has gone through. Ямайка эң оор мезгилди баштан өткөрүүдө. Мелисса бороону кечээ жергиликтүү убакыт боюнча түшкө маал аралдын түштүк батышына жеткен. Ямайка полициясы жүктөгөн бул видеодон Сент-Элизабет аймагындагы көптөгөн кыйроолор болгонун көрүүгө болот. Аралдын баш калаасы Кингстондун тургундары шаар бороондун түз соккусунан аман калганына шүгүр кылышууда. Бороондун кеңири тарап айланып жүргөндүн пайдасы болду. Ага кабылгандарга чындап кайгырып турам. Анткени алар менин ямайкалык туугандарым. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Биз бир элбиз. Бороон чапкын аралдын туристтик аймактарында каптады. Бороон тууралуу жаңылыкты укканда кетүүгө аракет кылдык. Бирок эвакуациялык каттамдар болбогондуктан кете алган жокпуз. Өзүбүздү коргоо үчүн матрасты терезеге такап койдук. Буюмдарыбыздын баарын жуунуучу бөлмөдө сактап турабыз. Бул азыр биздин эң коопсуз жерибиз болууда. Мелисса бороону Ямайкада басаңдаганы менен ал кайрадан деңизге карай багыт алгандыктан жакын жердеги Куба ага даярданып жаткан. Аралдын тургундары бороон чапкын жүрчү аймактан кетүүгө аргасыз болушкан. Бороон чапкындан корком, бирок андан да коркунучтуу нерсе турак жайыбыздан ажырап калуу. 2012-жылы болгон Сэнди бороонунда эч нерсеси жок калганбыз. Кариб деңизиндеги бир арал Мелисса бороонунан жабыркап жаткан чакта дагы бир арал муну менен алып урушууда.